Айпери бул босогон аттаганда сыртта жаздын алгачкы гүлдөрү бүрдөп турган эле. Ал өзүн дүйнөдөгү эң бактылуу кыз сезчү. Күйөөсү Алмаз экөө бири-бирин сүйүп кошулушкан. Алмаз үй бүлөдө жалгыз уул. Апасы Зуура эже көп жыл мурун жесир калып, жалгыз баласын канаттууга кактырбай, тумшуктууга чоктурбай багып өстүргөн. Башында баары сонун болчу. Зуура эже келинин «Айланайын кызым» деп тосуп алып, төрүнөн орун берди. Бирок бул жылуулук көпкө созулган жок. Алгачкы чымчымайлар байкалбай башталды. Бир жолу Айпери чай сунуп жатканда кайненеси: «Айланайын, биздин үйдө чайды мындай демдешпейт, уулум мындайды ичпейт» деп акырын гана айтып койду. Айпери: «Эч нерсе эмес, үйрөнөм» деп жылмайды. Бирок бул кичинекей сын келечектеги чоң бороондун алгачкы шамал экенин ал сезген эмес эле. Арадан бир нече ай өткөндөн кийин Зуура эженин мүнөзү өзгөрө баштады. Алмаз жумушта болгондо үйдөгү аба сорулуп калгандай сезилчү. Айпери тамак жасап жатканда Зуура эже ашканага кирип, казандын капкагын каттуу ачып: «Дагы эле майды көп куюпсуң, уулумдун ашказанын оорутмай болдуң» деп күбүрөнүп чыгып кетчү болду. Бир жолу Айпери чарчап 5 мүнөт диванда отуруп калса, кайненеси эшикти каттуу жаап: «Биздин убакта келиндер күн батканча отурчу эмес, азыркылар даяр оокаттын үстүндө эле чарчашат» деп сүйлөнүп жүрдү. Эң жаманы, Алмаз жумуштан келгенде Зуура эже дароо өзгөрө калчу. Алмаздын алдында келинин мактагансып, бирок астыртан: «Айпери бүгүн бир аз чарчаптыр, кирлерди да мен жууп койдум» деп кылбаган ишин кылдым деп Айперини жалкоо көрсөтө баштады. Айпери болсо: «Апам го, карыган адам, Алмазга даттанбайын, ортобуз бузулбасын» деп унчукпай ичине жута берди. Алгачкы катмарлары калыңдап жатты. Айпери биринчи баласына боюнда бар кезинде зулумдуктун чыныгы жүзүн көрдү. Көңүлү айнып алы жок жатса да, Зуура эже: «Биз деле төрөгөнбүз, талаада иштеп жүрүп эле төрөчүбүз» деп аны эртең мененки саат 5-те туруп, муздак суу менен пол жууганга мажбурлачу. Бир күнү Алмаз жок кезде Зуура эже атайын жерге суу чачып жиберип: «Артыңды тазалабаган кандай немесин?» деп кыйкырды. Айпери эңкейип сүртүп жатканда кайненеси анын колун каттуу тебелеп алды. Атайын кылдыгы же кокустукпу белгисиз. Бирок Айперинин көзүнөн жаш эмес, кан аккандай болду. Акыры Зуура эже чоң план ойлоп тапты. Ал өзүнүн алтын сөйкөсүн Алмаздын эски курткасынын чөнтөгүнө салып койду да: «Сөйкөм жок, келин алды» деп бакырып үйгө ызы чуу салды. Алмаз ишенбей, бирок курткасынын чөнтөгүнөн сөйкөнү таап алганда Айперинин дүйнөсү кулады. Алмаз апасынын сөзүнө ишенип, Айпериге биринчи жолу кол көтөрдү. «Кет, ууру келиндин биздин үйдө орду жок» деген Зуура эженин үнү Айперинин кулагында өмүр бою калды. Ошол түнү жамгыр астында курсагындагы наристеси менен бир баштык кийимин алып, Айпери босогодон биротоло аттап чыкты. Жылдар өттү. 20 жыл. Бул убакыттын ичинде Алмаз башкага үйлөндү. Бирок ал аялы Зуура эжени карлар үйүнө өткөрөм деп коркутуп, акыры Алмазды алып чет өлкөгө кетип калды. Зуура эже чоң үйдө жалгыз калды. Ал эми Айпери кыйынчылык менен болсо да уулун бутуна тургузуп, өзү кичинекей бизнес ачып, эл сыйлаган аял болду. Бир күнү Зуура эже инсульт алып, денесинин бир жагы такыр иштебей калды. Аны караганга эч кимиси жок. Кошуналары гана кезектешип нан таштап кетишчү. Каардуу аялдын үнү өчүп, эми ал керебетке таңылган, жардамга муктаж, алсыз бир жанга айланды. Алмаз болсо: «Апамдын мүнөзү кыйын, бара албайм» деп телефондон гана кабар алып койду. Ошондо Айпери бул кабарды укту. Ал көпкө ойлонду. Жүрөгүндөгү баягы тебеленген колдун оорусу, сөйкө үчүн жабылган жала, жамгырдагы түн баары көз алдына келди. Бирок ал баары бир жолго чыкты. Айпери босогон аттаганда үйдүн ичинен кирдин жана жалгыздыктын жыты бурк этти. Кроватта жаткан Зуура эженин көздөрү гана тирүү экен. Айперини тааныганда анын көзүндө коркунуч пайда болду. Эми өч алат деп ойлоду окшойт. Бирок Айпери эч нерсе дебестен
жеңин түрүп, жубуу суу алып келип, кайненесинин кирдеп кеткен чачтарын жууп, тырмактарын алды. Бөлмөнү желдетип, даамдуу сорпо ичирди. Бир жумадан кийин Зуура эженин тили бир аз калыбына келди. Ал Айперинин колун калтыраган колу менен кармап: "Айпери, эмнеге? Мен сени кууп чыккам го. Мен сени ууру дегем го. Эмнеге мени таштап койбодуң?" деп боздоп ийди. Айпери терезени карап, жай гана минтип айтты: "Апа, сиз мени кууганда мен жаратканга даттангам. Бирок убакыт өткөндө түшүндүм. Сиз мага сабырдуулукту үйрөттүңүз. Сиз мени куубасаңыз, мен бүгүнкүдөй күчтүү аял болмок эмесмин. Мен сизди кечиргем. Анткени кечирбесем, бул оор жүк мени деле сиздей кылып оорутмак." Зуура эже ошол күнү кечке ыйлады. Анын көз жашы кеч келген, бирок тазалоочу жамгырдай эле. Ал ошол бойдон Айперинин колунда жылуу төшөктө кечирим сурап жатып көз жумду. Урматтуу угармандар, тагдыр бул чоң күзгү. Бүгүн сиз бирөөнү ыйлатсаңыз, эртең ошол көз жаш сизге дарыя болуп кайтып келет. Эч качан карылык мага келбейт деп ойлобоңуз. Келиңиздер, бири-бирибиздин кадырыбызга тирүүбүздө жетели.